Бүгүн 25 февраль Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Москва шаарында Россиянын өнөр жайчылар жана ири ишкерлеринин өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуу суроо-жооп форматында өттү. Президент Садыр Жапаров министрлер жана өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин Россиянын бизнес өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Өлкө башчы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн тийиштүү багыттарын белгиледи. Ошондой эле инвесторлор үчүн шарттарды жакшыртуу тууралуу пландарына көңүл бурду. Бүгүн 25 февралда Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттары Максат Сабиров менен Клара Гүлнара Саматтын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Бул чечим аталган комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Эске салсак, кечээ 24 февралда Максат Сабиров өз мандатын тапшыра турганын парламенттин жыйынында билдирген. Ал эми Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Орусиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалган. Коронавирус илдетин жуктуруп алган Панфилов районунун дарыгерлери компенсация алышы элек. Бул тууралуу бүгүн 25 февралда депутат Бактыбек Райымкулов Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Мага Панфилов районунун дарыгерлери кайрылышты. Алардын айтымында алар кызыл зонада дагы иштеп, коронавирус илдетин жуктуруп алышкан. Эрежеге ылайык коронавирус инфекциясынан каза болгон дарыгерлердин үй бүлөсүнө 1 миллион сом, ал эми сакайып кеткендерге 200 миң сом берилет, деди ал. Депутаттын айтымында дарыгерлер тиешелүү документтердин бардыгын чогултуп өткөрүп беришкен. Бирок аны 6 гана дарыгер алган. Эмнеге мындай болуп жатат, деп сурады депутат. Түрк композитору жана ырчы Синан Акчыл экинчи ирет үйлөндү. Эң кызыгы, ал 2018 жылдын 24 декабрында Нидерландиянын Амстердам шаарында туркиялык атактуу актриса жана модель Буржу Киратлы менен баш кошкон. Тилекке каршы 2019 жылдын сентябрь айында жубайлар ажырашып кетишкен. Бирок эки атактуунун сезимдери кайра жанданып, сүйүүсү күчөп, 2021 жылдын 22 февралында никесин кайра жаңылаган. Бүгүн 25 февралда УКМК АКШда жашырынып издөөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын жараны Аскар Шадиевке карата Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын мурда жиберилген эл аралык кайрылууларын АКШнын компетенттүү мамлекеттик органдары тарабынан аткарылышына көмөктөшүү өтүнүчү менен Кыргыз Республикасы АКШ элчилигине расмий түрдө кайрылды. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматы билдирет. Аскар Шадиевке карата УКМК тергөө органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пункту кылмыштуу кирешелерди ири өлчөмдө легалдаштыруу фактылары боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын сот органдары ага карата сыртынан камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы каралып, ага байланыштуу Интерпол тарабынан эл аралык издөөгө алынган.